Коррупция менен күрөшүп атат. Ошондо элдер ошолорго болушуп чыгып аткан өкүндүрөт да, мен аябай ардайымчы. Ошого мен аябай өкүнөм да. Өзүмдүн позициямды, өзүм кылган иштеримди элге түшүндүрө албай атам да. Актак көктөп айтканга аракет кылдык. Депутаттын бир эле рупор бар экен, бул микрофон. Анан ыйгарым укуктар деле чектелүү, бирок биз колубуздан келишинче дагы иштерди кылганга аракет кылабыз. Баары коркуп отуруп калышты да. Чындыгында мына Камчыбек Кыдыршаевдин жүргүзгөн иши мактоого татырлык. Баягы бизде кошомат көйлөк, бузукулук орун алган чындыгындачы. Бир нерсе болсо эле көчөгө чыгыш керек, көчөдө митинг менен чечиш керек. Элдер өзүнүн эркин оюн айтканга баары жалтыктап, мындай баягы мурдагы демократия Кыргызстан деген сөзгө татыктуу болбой баратабыз. Ушул өкүндүрөт. Күйүнгөнүм туубуздун туураланганына өтө күйүндүм, өтө. Жүрөк канагандай күйүндүм. Кыргызстанда мен ойлойм өкүндүрчү эч нерсе болгон жок, Кудай сактасын да. Биз үчүн мына 25-жылы биз өзүбүздүн карызыбызды пландык түрүндө төлөй турган болуп атабыз. Ошол мени абдан кубандырып атат. Чынында элибиз кыйналып калды 30 жылда. Элибиз бардык жок нерсеге ишеничин жоготуп койгондугу мени өкүндүрүп атат. Бул жылы сизди өкүндүргөн жана сүйүндүргөн нерсе эмне болду? Өкүндүргөн нерсе өзүмдүн позициямды, өзүм кылган иштеримди элге түшүндүрө албай атам да. Ошол мени өкүндүрөт да, ардайымчы. Ошол өкүндүргөн нерсе биз чыныгы иштерди, кээ бир нерселерди биздин бала, биздин өзүбүздүкү деген нерсе өкүндүрөт да. Мисалы кылмыштуулук менен өкмөт күрөшүп атат. Коррупция менен күрөшүп атат. Ошондо элдер ошолорго болушуп чыгып аткан өкүндүрөт да, мен аябай ардайымчы. Ошого мен аябай өкүнөм да. Ал эми сүйүндүргөн нерсе? Сүйүндүргөн нерсе көп нерселерди. Мен эми саясатчы катары айтсам, көп нерселерди бул өкмөт туура кылып атат да. Ошонун ичинде биз да барбыз деп ойлойм да. Салымыбыз бар деп баягы эсте болбогондай көз жумулуп калган нерселер алдыга жылып атат да. Өкүндүргөн нерсе алдыга, сүйүндүргөн нерсе алдыга жылып атабыз да. Кичине болсо да кадам таштап атабыз. Жаштар ыймандуу, жакшы, түз жаштар келатат, оюн ачык айткан жаштар келатат. Ушул бизди сүйүндүрөт да. Жеке жашооңузда эмнеге сүйүндүңүз быйыл? Быйыл көп нерсеге сүйүндүм. Жаңы конуштуу болдум. Ошол көп жакшы нерселер болду. Сыйлык алдым. Ушулгон чажылдык эмгегим деп ойлойм. Балдарым аман, элибиз, журтубуз аман. Эң негизгиси өлкөбүз аман. Эл катары Кудай деп баратабыз. Жыл жыйынтыкталып атат. Бул жыл сизге кандай жылдардан болду? Мен бул жыл жемиштүү болду десем жаңылышпаймын. Себеби биз мына бир 2 мыйзам боюнча аябай жакшы мыйзамдарды көтөрүп чыгып атабыз. Мен өзүм демилгелеп чыгып атам. Биринчи ушу биздин улуттук валюта болгон сом боюнча, экинчи ушу азык-түлүк коопсуздугу боюнча. Бул жылы сизди абдан өкүндүргөн нерсе эмне болду жана ошол эле учурда сүйүндүргөн нерсе эмне болду? Өкүндүргөн жагы биз чындыгында баягы 30 жылдын ичинде ар тараптуу саясат жүргүзгөнбүз да. Биз демократия деп баягы өзүбүздүн тартипти жоготуп алдык да. Бир нерсе болсо эле көчөгө чыгыш керек, көчөдө митинг менен чечиш керек. Жок, андай болбойт. Себеби бизде тартип болбосо биз өнүкпөйбүз, өспөйбүз. Экинчиси ушу базар экономикасы деп баягы өзүбүздүн тиги жоопкерчиликти эмне болсо сатууга үйрөнүп алганбыз да. Чындыгында ошо жоопкерчилиги жок адамда менин оюмча эч убакта ийгилик болбойт. Өнүгүп өсүү да болбойт да. Биздин ошо адамдарда ушул сапаттар азыр жокко эсеп болуп калды да. Баягы бизде кошомат көйлөк, баягы тиги бузукулук орун алган чындыгындачы. Анан Паланча, Бакиевдин адамдары, анан Атамбаевдин адамдары, анан МПОшниктер дегенден алыс болуп, бир ынтымакта, биримдикте болсок ушу буюрса ырыстуу элден болобуз деп ойлойм. Мени сүйүндүргөн нерсе эми азбы көппү бизде кичине өзгөрүү, өнүгүү бар. Азыркыдай өзүңүздөр байкап атасыздар. Азыр мына баары коркуп отуруп калышты да. Чындыгында мына Камчыбек Кыдыршаевдин жүргүзгөн иши мактоого татырлык.
биздин президентибиздин жүргүзгөн саясаты каерде проблема болсо ошол жерге чуркап барып өзү чечейин дегени. Эми сүйүндүргөн нерсе аманчылык, тынччылык болду. Кудайга шүгүр өткөн жылдагыдай чек арада окуялар болгон жок. Өкүндүргөн нерселер эми бир топ эле аларды бирден санап отургум келбей атат. Биз мындай бир адеп державасына айлансак экен деп тилеп жүрөм да, баягы көчөдө баратканда жаш балдардын сөгүнгөн, ыргытканы, түкүргөнү ушуларды көрүп аябай кызыгат болуп атам. Анан бизде табиятыбыз укмуш дейбиз, бирок кайсыл табигый кооз жерге барбы ошол жакта таштандылар да. Мен баягы андай бололу, мындай бололу деп 40-50 идеяны айтпай, бирдекени айткым келип атат. Быйыл ушу тазарсак экен. Жашаган жерибиз тазарса экен, рухубуз тазарса экен, анан оюбуз тазарса экен. Көбүрөөк эл журт менен тизеге тизе тийишип, көзгө көз чагылышып, баарлашууга көңүл бөлдүк. Мүмкүн болушунча көбүрөөк кабыл алып, өзүм көбүрөөк барып, анан бир топ мыйзам долбоорлорун иштеп чыктык. Фракциябыз менен деле өзүбүз деле региондорду өзгөчө мына чек арадагы айылдарга барып келип аттык. Негизи көчмө жыйындар райондордун борборлорунда өтөт эмеспи? Биз чек араларга барып аттык, анткени чек ара деген Кыргызстандын алтын дарбазасы да. Анан баягы агартуу долбоорлор менен чыгып аттык. Актак, көктөп айтканга аракет кылдык. Эми билесиздер, микрофондун мына депутаттын бир эле рупору бар экен, бул микрофон. Анан ыйгарым укуктар деле чектелүү, бирок биз колубуздан келишинче дагы иштерди кылганга аракет кылабыз. Пендебиз, адамбыз. Адам болгондон кийин кээде баягы айткан сөзүңдөн тыянак болбой калса кыжылат болосуң. Бирок менин устаттарым үйрөткөн да, сен процесс болуп атканда аракетиңди кыл, бирок тыянак чыгып калса мындай добуш менен агамда өзүңдү жей бербе деп үйрөткөн да. Кийинки пландарыңды ойло, кийинки кадамдарды жасай бер деп. Адам баягы өткөнүн ойлоп кылчаңдай берсе деле көп нерседен калып калат. Ошон үчүн кээ бир адамдар барго, баягы жарым күнүн өткөндү ойлоп өткөрөт, жарым күнүн келечек пландарын ойлойт, анан бүгүнкү эчтеке калбай калат да. Ошон үчүн ар бир күнү тыянак жасап, бүгүнкү күндөн эртең жакшыраак болсо деген ниет менен жашай берели. Муну илимий тилде градация деп коет, ошо жашообуз градациядай болсун. Бир калуу тилекти бир жылга, бир айга, бир күнгө байлагым келбейт. Негизи эле биринчи жүрөктө иман болсун. Анткени иман болбосо, ден соолугуң, күчүң менен, акыл менен деле мындай кыянаттарды кылып коет экенсиң да. Ошон жүрөктө иман болсун, анан жүздө нур болсун, руханий тазалык болсун, бейил тазалыгы болсун. Ортодо бир сый-урматтар көп болсо экен, кыргыздын сөзү бар го, талашканыңыз сый болсун деп. Бул абдан жакшы сөз да. Абдан жакшы сөз. Анан бирдекени түшүнөлү, биз өтө деле көп эл эмеспиз, өтө деле чоң эл эмеспиз. Бизди күчтүү кыла турган, бизди мындай чоң көрсөтө турган бул ынтымак. Ошон үчүн мен дайым айтам, баягы кол менен көздөй бололу, көздөн жаш чыкса кол арчийт дейт, колго тикен кирсе көздөн жаш чыгат дейт. Ошондуктан негизинен жалпысынан бул жыл жаман жыл болгон жок. Себеби жеке өзүмдү айтсам 60ка чыктым. Ошондуктан жыл биздин ушу жалпы ишибиз боюнча дагы өзүм үчүн дагы жаман жыл болгон жок. Сүйүндүк, кубандык, жакшылык иштер көбүрөөк болду жаман иштерге караганда. Эми жалпысынан өлкө үчүн экономикалык жактан жакшы иштер көп болду. Социалдык объекттердин курулушу көбөйгөндө, ошол социалдык объекттердин негизинен биздин ушул айыл жериндеги жалпы элдин жашоосуна бир шарт түзгөн өбөлгөнүн бири. Ошондуктан мен ойлойм, бул ошол эле бул больницалар, мектептер, бала бакча, таза суу маселеси, жолдор канчалык биз ушул шарт түзүп берген сайын ошончолук турмуш мындай жакшы жакка бурулат деген үмүт бар, ниет бар. Ошондуктан мен ойлойм, жалпысынан министрлер кабинетинен президенттин аракеттери жакшы эле. Эми өкүндүргөн жагы, чын айтканда, эгерде ушул акыркы мына добушубуз бергенде эле бир топ адамдарды, бир топ ушул коомчулукту, ошол эле депутаттарды ыңгайсыз нерсеге алып келип койду деп ойлойм. Туу боюнча, анткени эгерде ушул тапшырма жазында берилген экен, жазында берилгенден кийин жаз, жай, күз 5-6 ай өтүп кетти. 5-6 айда анда комиссия түзүп,
тарыхчыларды, санжарачыларды, бүт окумуштууларды, керек болсо дизайнерлерди, башкаларды алып келип, бая айтылган эки маселе боюнча, күн карамага окшоштук боюнча, экинчиси болсо жанагы түндүк боюнча маселени реалдуу түрдө түптөп, бекемдеп, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан бизди мындай үстүнө кар жааганда эле бир заматта алып келбей, мындай даярдык көрүш керек эле да. Комиссия иштеп, мүмкүн мынчалык реакция болмок эмес. Мүмкүн биз эле реалдуу түрдө чын эле ушундай экен, санжарачылар, тарыхчылар айтып атат, бул чында эле ушундай маселе бар экен деп биз дагы мындай ынандыра турган бир калыпта алып келе турган толук убакыт да бар эле да. Менин ошо багам билишим боюнча ошо жазында айтылгандан кийин унутулуп калган бөжө эмне, кийин кайра дагы бир сурагандан кийин дароо эле алып чыгып коюшкан да. Ушул жагы, конечно, ушул мурдагы жылгы болуп аткан, кетип аткан жылдын өкүндүрө турган жагы ошол. Мүмкүн айтылган сөздөрдүн баардыгы чындыкка жатар. Мүмкүн чындап эле ошол айтылган нерселердин баардыгы ансыз деле ошол жана мен айткан комиссия мүмкүн түзүлүп, баардыгын иликтеп, билип, аныктап кылса, анчалык деле мындай коомчулукта терс пикир болбой эле деген нерселер да. Ама келечек боюнча түйүндүргөнү бюджеттин 3 эсе көтөрүлгөнү жана ички дүң продукциянын 1 триллионго жеткени. Буну экономист катары, финанс катары бул өтө маанилүү нерсе. Анткени эгерде бюджет чөнтөгүндө акча болсо, анда өнүгүү болот. Чөнтөгүндө акча болсо, анда башка айлыктар көтөрүлөт. Чөнтөгүндө акча болсо, анда жашоо турмушу өзгөрүлөт дегендей да. Ушул жагы мени сүйүндүрдү. Бул жылдын акагында сизди сүйүндүргөн нерсе эмне болду жана ошол эле учурда өкүндүргөн нерсе эмне болду? Эми сүйүндүргөн нерсе кандай болгон учурда дагы биздин экономика көтөрүлүп атат. Баягы статистика бир көрсөтүп турат. Анан мен абдан коркот элем. 25-жылы биз төлөп башташыбыз керек да тышкы карызыбызды. Проценттерин эмес, негизги суммасын төлөшүбүз керек. Ошого Кыргызстан төлөбөй калса, биз аябай жаман программаларга кирип кетмекпиз. Хипик сыяктуу. Ошону дагы баягы баа бербей атабыз. Бирок өкмөтүбүзгө чоң рахмат. Президентибизге дагы чоң рахмат. Ташиевке дагы себеби баягы кумтөрдү кайтарганыбыз үчүн мына 25-жылы биз өзүбүздүн карызыбызды пландык түрүндө төлөй турган болуп. Ошол мени абдан кубандырып атат. Себеби мен юристмин, мен баягы коркунучтарды алдын ала сезип көрүп турабыз. Ошол баягы юридический жактан, укуктук жактан Кыргызстан аябай чоң жаман баягындай администрирование деген эл аралык администрированияга түшүп калмакпыз да. Экономикабызды башкалар башкарып калмак. Ошол мени кубандырып атат. Өкүндүргөн кейген нерсем чынында элибиз кыйналып калды 30 жылда. Элибиз бардык жок нерсеге ишеничин жоготуп койгондугу мени өкүндүрүп атат. Мен жылдын башында Меккеге барып келдим. Ошо сүйүндүргөндөрдүн бири зыярат кылып, андан тышкары элимдин колдоосу менен жылдын ортосунда депутат болдум. Эң негизгиси кыргыз элибизде, кыргыз жерибизде аман эсенчилик, эч кандай элдин тиги нааразычылыгы жок. Жалпысынан тынччылык, токчулук болуп, эч кандай көтөрүлүш жок. Элдин жалпы маанайы жакшы болгонго байланыштуу мен жылды жакшы жыйынтыктап, жыл жакшы аяктап атат деп эсептейм. Кыргызстанда мен ойлойм, өкүндүрчү эч нерсе болгон жок Кудай сактасын. Эч нерседен өкүнбөйлү, элибиздин маанайы дайыма чөкпөйдө көтөрүлүп, өкүнгөндөн алыс бололу. 2024-жыл биз Кыргызстан үчүн абдан маанилүү жылдардын бири болот. Анткени биздин президентибиздин жарлыгына ылайык 2024-жыл Кыргызстаныбыздын 100 жылдыгын белгилейбиз. 1924-жылдан баштап 2024-жылга чейин болгон тарыхый окуялардын баарысын тең бир сире талдап, карап чыгып, баасын берип, ошол 100 жылдын ичинде эмнеге жетиштик,
кандай сүйүнүчтөр болду, кандай өкүнүчтөр болду? 2023 жыл жаман жыл болгон эмес. Менин оюмча жакшы эле жыл болду. Себеби деген биздин өлкөбүздө канча деген социалдык объекттер курулуп атат, канча деген жаңы мектептер ачылып атат, жаңы ооруканалар ачылып атат. Ошол менен бирге пенсиялар көтөрүлүп атат. Аз болсо дагы бирок бул болгон маселе. Сүйүнүп эле турабыз. Өкүнө турган эчтеке жок. Эми мен ойлойм, ар бир кишинин өзүнүн жеке жашоосунда балким болоттур бир сүйүнүчтөр, бир таарынычтар, бир өкүнө турган бир иштер болоттур, бирок ал деле чече турган маселе деп ойлойм. Эми өкүнө турган биз эң биринчи элибиз ынтымакта жашасак көп нерсеге жетишет деп ойлойм. Эми нааразычылыктар болуп аткан коомдо дагы эми ошол эле туу маселеси көтөрүлгөн. Мен ойлойм, бул дагы эң биринчи жашоону түзөтсөк ошо элибиздин, бул маселелерди да чечсек, акырындап чечсек болот. Урматтуу мекендештер, жаңы жыл жакшы жылдардан болсун, ийгиликтер коштосун, алдыда койгон максаттарыбыз ишке ашсын. Кудайым буйруса, баарыбыз ошо элибиз үчүн, Кыргызстаныбыз үчүн иштеп, жакшы ийгиликтерге жетишели. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен. Чын эле айтканда, азыр убакыт өтүп, бат эле учат да, чын элечи. Биз өзүбүз дагы түшүнбөй калдык, жыл кандай өтүп кеткен. Ошо түшүнбөй калдык, уже 2 жыл өтүп да биз өзүбүздүн милдетти аткарган убагындачы. Мөөнөт 3 жыл эле калды да. Бул жыл өтө чоң өзгөртүүлөр болуп калды. Анын айыгынан дагы чоң өзгөртүүлөр болуп атат депчи. Бирок бир эле суюнуп атат. Бул ВВП 1 триллионго чыккан үчүнчү. Ошо биз өтө ыраазыбыз да. Ракет кылып атабыз. Өкмөт менен иштеп коюп, чогуу иштеп атсак, Кудайым буйруса, эмки жыл андан дагы жакшы болот да. Бир Москва районунда бир бала бакча, бир айылындачы бала бакча жок да. Быйыл 30 жылдан бери мамлекеттик бала бакча жок. Бул эң чоң айыл экен. Александровка айыл аймагычы. Быйыл ошол бала бакча титулун тизмеге кирген, тендер өткөрүп атат. 86 миллион сомго, Кудайым буйруса, 100 орундук бала бакча курулат да. Ошону сүйүнчү да. Бул жылда мени сүйүндүргөнү, мектептердин курулганы аябай сүйүндүрдү мамлекеттик деңгээлде. Биз мектептерди курулганы бул келечекте билим менен, илим менен келечек муңга ар бир үйүздө чуркап жүргөн бөбөктөрүбүзгө кам көрүү да. Күйүнгөнүм туубуздун туураланганына өтө күйүндүм, өтө. Жүрөк тезип алгандай, жүрөк канагандай күйүндүм. Мен айтып атпаймынбы, биз бул мамлекет катары куштун эки канатындай маданият менен билим. Бул биздин канатыбыз. Бул биздин тамырыбыз, тереңибиз, өзөгүбүз. Биз маданияты жок болсок, Кыргыз катары, Кыргызстан катары таныла албайбыз. Европеец боло албайбыз, американец боло албайбыз, эч ким боло албайбыз. Биз кыргыз боюнча гана калабыз. Канча окшошолу деп аракет кылбайлы, баары окшоштурбайт дагы, окшошто албайбыз. Ошон үчүн биз түпкү маданиятыбыз, ооз-эки адабиятыбыз, салт санаабыз, үрп адабатыбыз, ошону менен биз улут болуп сакталып турабыз. Биз бул аяр нерсе, өтө аяр нерсе. Ошонун ичинде мамлекет деген нерсе бар. Мамлекеттин өзөгү, мамлекеттин эң тамгасы болот. Ар бир нерсенин эң тамгасы бул туу. Биздин эң тамгабыз туу. Бизди Мирлан келеби, Эшмат келеби, Акмат келеби турса, сен кыргызсың дебейт. Туу турган жерде, могул жерде Кыргызстан бар экен дейт да. Ошон үчүн биз ар бир өзөктүү нерселерибизге өтө этият мамиле кылганыбыз жакшы. Өлкөбүз өнүксүн, өссүн, башкага эмне керек экенин билбейм, мага мамлекет керек. Мамлекет керек. Биз бүгүн көпүрө, суу, мектеп дагы жана башка баягы тириликти айтып атпайбызбы? Эгер биз эгемендигибиз жок болсо, мамлекетибиз жок болсо, анда келечегибиз жок да.
Ошон үчүн мен эгемендүү мамлекеттин эртеңине кеч кирбесин деген тилекти айткым келет. Мага мамлекет керек, бизге мамлекет керек. Ошол мамлекетте өнүккөн мамлекет керек, элдин аң сезими өскөн мамлекет керек. Мен дагы бир нерсени айтам. Бүгүнкү күндө жолду оңдойлу, башканы оңдойлу деп атпайбызбы? Бизге эң негизгиси адамдардын аң сезимин оңдошубуз керек. Биз ар бирибиз аң сезимибизди оңдошубуз керек, көтөрүлүшүбүз керек, окушубуз керек, үйрөнүшүбүз керек. Биз ушул жылда мен жалпы ушу коомчулугубузда мындай бир адамдардын аң сезиминде болгон бир төңкөрүш болсо экен дегенди айткым келет да. Көчөгө төңкөрүш эмес, көңүлдөрдө, жүрөктөрдө төңкөрүш болсо экен, жаңыча ойлор болсо экен. Өнүккөн өлкөлөрдү карап алып эле биз ушундай болобуз дей бербешибиз керек. Ага жетиш үчүн көп тарыктарды басышыбыз керек. Бизде ушул коомубузда ынтымакчылык, биримдик болсо, анан ушул эми өзүбүз кабыл алган конституциянын негизинде бир президенттин айланасына чогулуп, ошол президентибиздин жүргүзгөн саясатын, кабыл алган стратегиялык программасын иш жүзүнө ашырууга жапа-тырмак бардыгыбыз биргелешип, кичине сабыр кылып, колдоп, кубаттап турсак жакшы болот эле. Анан болбой эле ар бир маселеден бөйрөктөн шыйрак чыгарып эле түрдүү тескери пикирлерди коомдо жаратканга аракет жасаган топторду кичине бир ынсапка келип, ыйманга келип, сабырдуулукка келип, бир 3-4 жыл мамлекетибизде тынчтык, ынтымакчылык, биримдик болуп турса, анан бир өнүгүүнүн карааны көрүнүп аткандан кийин ошол көрүнүп аткан жакшылыктар иш жүзүнө ашып, мамлекетибиз дагы ушул башталган иштер, башталган курулуштар акыр аягына чыгып, президентибиздин анын бүгүнкү күндөгү анын командасынын жасаган иштеринин жыйынтыгы бир элдин алдында отчет бере турган деңгээлге жетсек жакшы болот эле да. Жыл жыйынталып атат. Өкүндүргөн дагы, сүйүндүргөн дагы окуялар көп эле болду. Атап өтсөм, эсимде калганы эми биринчиден биздин үй бүлөдө жасаган иштерде жакшы иштер болду. Сүйүндүргөн үй бүлөгө айтсам, мен балам спорттон жакшы илтеге жетти, сөзү боюнча. Ошо абдан кубандырды. Андан сырткары мамлекетте болсо жакшы иштер болду. Жакшы иштер болгонун айтыш керек. Кубандырган. Анан эң негизгиси ошо Кыргызстан ушул 2023 жылы өзүнүн территориалдык сырттан сокку болбой тынч, аман эсен ушул жылда өттүк. Себеби азыркы кооптуу мезгилде, глобалдык аркы берки болгон мезгилде өзүбүздүн Кыргызстан тынч аман ушул жылды аягына чыгарды. Ошо мен кубанам. Өкүндүргөн нерсем убакыт тар экен. Көптөгөн пландарды койсок, канчалык күн түн иштесек да аягына чыкпай калат экенбиз. Убакыт жетишпей, көп нерселер анча-мынча көп эмес, анча-мынча пландар ишке ашпай калды. Өлкөдө болуп аткан окуялар эми негизинен азыркы мезгилде биздин демократия, сөз эркиндиги басымырланып, элдер өзүнүн эркин оюн айтканга баарыгы жалтыктап, мындай баягы мурдагы демократия Кыргызстан деген сөзгө татыктуу болбой атабыз. Ушул өкүндүрөт. Кыргызстан бул дүйнө жүзүнө эркин сөзүн айткан, эркин массалык маалымат каражаттары деп таанылганбыз. Ушул сакталса деп мен салымда кошом. Ошон үчүн өзүм оюмун дагы эркин айтып, ар дайым бардык биздин конституциялык укугубузду ар бир мамлекеттик жаран пайдалана алат деп ишенем. Биз демелгеленген мыйзам аябай маанилүү, орчундуу, өзүктүү мыйзам кабыл алынды. Бул билим берүү тармагы жагынан жаңыча ушул аянт биздин жаш жаңы муун үчүн түзүлдү. Ушул мыйзам негизинде менимче билим берүү тармагында көп өзгөрүүлөр болот. Бул жакшы жетишкиндиктердин бири. Өкүнүчтүү нерселердин бири бул кесиптештериме кабыл алынган чечимдер боюнча, кабыл алынган чечимдер менен мен макул болбой, өзүмдүн көз карашымды билдирдим. Мындай мандаттан ажыратылган
кээ бир депутаттар кетишти. Ушул БШКнын чечими негизинде аларга тиешелүү көз карашыбызды айттык. Бизге келип ушул жерде талкуулоо болду, позициябызды билдирдик, суроолорду берип атканда мындай берилген жооптор менен канааттандыруу мындай сезим пайда болгон жок, себеби толук мындай чүй жайына чейин жооп болгон жок. Ошондуктан мен макул эмесмин ушундай сыяктуу чечимдер менен. Ошондуктан ар бир мамлекет жактан кабыл алынган чечим сөзсүз түрдө тең салмактуу болуш керек, адилеттүү болуш керек, мыйзамдуу болуш керек. Эгер ушул эки жок дегенде принцип сакталса, анда мамлекет туруктуу алдыга кетет, өнүктүрүү болот, өнүгүү болот. Эгер адилеттүүлүк жана мыйзамдуулук болбосо, көпчүлүк эл, карапайым эл эч качан ушундай сыяктуу чечимдерди кабыл албайт. Ошондуктан бийлик тарабынан биринчи иретте диалог алып барыш керек. Эл менен элдин мүддөсүн угуп туруп ишке ашырууга аракет кылыш керек. Эгер ушундай жараян болсо, анда сөзсүз түрдө мындай ушул коомдо, ушул мамлекетте кандайдыр бир гармония болот, чогуу эл менен ушул иш алып барса болот. Тем более жер жүзүндө жакшы билебиз. Кээ бир мамлекеттерде миллиарддан ашык калк жашайт. Бизде 7 миллион. 7 миллион менен ушундай чоң мындай даримет менен сопсонун жашасак болот. Эгер туура саясат алып барсак. Бул саясат эмне менен байланыштуу? Биринчи иретте диалог кимдер менен? Кимдердин ортосунда болуш керек? Бул бийликтин жана элдин ортосунда. Элдин жана бийликтин ортосунда дал жогорку кеңеш турат, парламент өзүнүн ыйгарым функцияларды, ыйгарым укуктарын туура аткарса, анда бүт жерде гармония болот, диалог болот, туура чечимдер кабыл алынат. Жогорку кеңеш сөзсүз түрдө ушул функцияны алып барышы керек. Өкүлчүлүк катары, элдин өкүлдөрү катары жана көзөмөл функциябыздын алкагында жана мыйзамдарын чыгаруу орган катары. Чын айтканда мындай канча деген жылдардан бери ушул мамлекеттик органдарда иштеп, чын айтканда эс алууга мындай өргөгө убакыт жок эле. Азыр деле депутат катары бул бир четинен саясий иш, бирок депутаттар биротоло мындай коомдук ишмерлер катары иш алып барышат. Ар бир депутат өзүнүн приоритеттерине жараша тиешелүү кадамдарды жасайт. Мен коомдук ишмер катары бир нече долбоорлорду демилгелеп, азыр ишке ашырылууда буюрса аткарууга аракет кылып атам. Өкүндүргөн нерсени бул жерде дагы деле болсо биздин өзүбүздүн мына зордук зомбулуктар болуп жатканы, ошол эле биздин жалгыз бой аялдар өздөрүнүн балдары менен калып калганы, ушулар бир жеткиликтүү бир мындай жашоонун ырахатын алып жашабай атканы мени ошол өкүндүрөт. Ошондуктан бул багытта дагы өзүбүздүн мындай зомбулукка каршы алдын зомбулук кылып аткан зөөкүрлөрдүн эмеси айыбы ал деген тартыш жазасын катуу алуу багытында дагы биз көп иштерди алып бардык, бирок мага өкүндүргөнү ушул. Ошондуктан мен ушул мамлекеттин тезирээк өсүп өнүп мына ушул социалдык жактан муктаж болуп аткан муктаждыктарга биздин бюджеттен акча колдоосу, мына пособиялар, андан сырткары жана аз болуп атпайбы, ошолордун баардыгы жеткиликтүү болсо деген бир ниетим бар да. Ошол мени өкүндүрөт. Жеке жашоодо Кудайга миң мертебе шүгүр. Быйыл неберелүү болдум. Чоң уулум кыздуу болду. Куттуктап, алар деген канча жылдан бери окуп, иштеп, башка өлкөдө, Америкада жашашат. Барып куттуктап келдим. Жеке жашоомдо мындай пополнение болду десем, мындай сүйүнүч болду десем жаңылышпайм. Келе жаткан жаңы жылыбыз бизге молчулуктун, берекенин, ошондой эле тынчтыктын жылдары болсун. Эч кандай мындай тышкы күчтөрдөн
Кудайым сактасын. Ну, давайте начнем с того, что меня огорчило, наверное. Вы знаете, что наша фракция переживает достаточно тяжелое время, когда так получилось о том, что лидера фракции задержали, он находится под стражей, сейчас проходит судебное заседание. Ну, очень долго это все, вся эта процедура, но человек находится под стражей более 3 месяцев. Здоровье его очень, конечно, подшатнулось, оно и так оно не было таким сильным. Но, тем не менее, мы держимся, и это очень тяжело, особенно для родных и близких. Я понимаю, как они все переживают. Это, конечно, больно. Я думаю, что буду надеяться о том, что суд все-таки возымеет та справедливость и тот закон, который есть и который действует. Мы же все прекрасно понимаем, что если по делу в законе четко в Уголовном процессуальном кодексе написано, если по делу истек срок давности, что лицо не подлежит аресту. Это четко прописано. И плохо, что судьи не то что не знают, они все прекрасно знают, они просто игнорируют эту статью, так не должно быть. Выборочного отношения не должно быть. Вот это вот, конечно, расстраивает. На примере этого дела это коснулось, наверное, и многих других лиц. Поэтому большой поток жалоб на судебную систему, на правоохранительных органов. Вот. Я думаю, что наша система, судебные и правоохранительные органы должны четко срабатывать. Для чего пишутся законы? Они должны просто соблюдаться. Их нельзя трактовать кому как удобно, кому как выгодно или непонимание. Они должны четко соблюдаться, как и нормы Конституции. Это вот та негативная часть, которая была вот в ушедшем году. А радости, наверное, начну с личного, то, что у меня внуки, они радуют, у них есть успехи, вот, хорошо учатся в школах, занимаются спортом, совершенствуются, растут. Вот, я на примере своих детей хотела бы пожелать нашей молодежи дерзать, учиться, идти вперед и всегда знать о том, что у вас есть Родина, и на Родине вас обязательно поддержат. Немножко вот, конечно, грустно то, что процесс миграции мы не можем остановить, но радует о том, что чувство патриотизма у наших соотечественников, находящихся в миграции, очень сильно. И хотелось бы, чтобы в ближайшее будущее они, конечно, вернулись к нам все, потому что нам не хватает, не буду скрывать, нам не хватает учителей, врачей, нам многих специалистов не хватает. И хотелось бы сказать, что молодежь, возвращайтесь на Родину, вас ждут родители, родные, близкие, дети. Вот не должны дети быть без родителей при живых детях, да, вот их оставляют близким, родным. Это очень больно, это немножко трагично, но в то же время еще раз хотелось бы им пожелать больших-больших успехов, здоровья. Ну и гражданам Кыргызстана хочу пожелать самое главное добра, мира, благополучия, чтобы семьи были крепкими, дружными. Вот. А всем, кто дерзает, работает, больших-больших успехов.